Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Бүткүл алам жаратуучу болгон Аллах Таалага чексиз мактоолор жана пайгамбарлардын эң акыркысы, мырзасы, төрөсү болгон сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салам сала дуалар болсун. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Назарыңыздарда адамзат көрсөтүүчүсү сиздер менен мен Талгатбек Эркинбек уулу. Урматтуу мусулман бир тууган, өткөн сабакта биз сиздер менен бала тарбиялоонун зарылдыгы тууралуу кеп кылганбыз. Бүгүн биз сиздер менен баланы ислам, ыйман менен тарбиялоонун зарылдыгы тууралуу кеп кылабыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Астагфирулlah. Ал-яума акмалту лакум динакум ва атмамту алейкум ни'мати ва радиту лакумул ислама дина." Садакаллахул азим. Бүгүн силерге диниңерди толуктадым. Жана немат жакшылыктарымды кемчиликсиз кылып бердим. Жана силерге ислам динин ыраа көрдүм. Демек, урматтуу мусулман бир тууган, бул аятта ислам дини толуктанды. Ислам дини толук дин, эч кандай кемчилик, нуксансыз дин. Урматтуу мусулман бир туугандар, инсан баласынын көптөгөн милдеттери бар. Мына ушул милдеттеринин арасынан эң зарыл болгон милдети бул бала тарбиялоо деп айттык. Мына ушул бала тарбиялоодо ислам дини толук дин болгон дини Курандан, хадистен, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадистеринен жана уламалардын кеңештеринен көрсөтмөлөрдү сөзсүз түрдө көрсөтүп кеткен. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Астагфирулlah. Я айюхаллазина аману қу анфусакум ва ахликум нара." Эй иман келтиргендер, өзүңөрдү жана үй бүлөңөрдү тозок отунан сактагыла. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн куттук хадисинде айтат: "Куллукум раин ва куллукум мас'улун ан раиятихи." Силер ар бириңер башчысыңар жана кол астыңардагыларга жоопкерсиңер дейт. Биз балдарыбызды тозок отунан эмне менен сактайбыз? Албетте, ислам, ыйман тарбиясы менен балдарыбызды тозок отунан сактайбыз. Ошондуктан, урматтуу мусулман бир туугандар, биз балдарыбызга эң алгач ислам, ыйман тарбиясы менен алек болушубуз керек. Исламы, ыймани тарбия беришибиз керек. Мына ошондо биз перзентибизди тозок отунан дагы сактайбыз. Жана кыяматта дагы перзенттерибиздин үстүнөн биз бардыгыбыз жоопкербиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн куттук хадисинде айтат: "Куллу маулудин юладу алал фитра." Алгач ар бир бала, ар бир перзент фитраттан, табияттан мусулман болуп туулат. Башкача айтканда, ислам фитраты менен туулат. Натыйжада анын эгерде ата-энеси отпарас болсо отпарас кылат, христиан болсо христиан кылат, мажуси болсо мажуси кылат, яхуди болсо яхуди кылат дейт. Бирок ал кайсы бир улутуна карабастан, кыргызбы, оруспу, арабпы, кытайбы айырмасы жок, ал туулганда фитраттан мусулман болуп туулат. Камасалил бахимати тунтажул бахимата хал тара фиха жада. Кандай гана жаныбар болбосун, ал туулганда эч кандай кемчиликсиз, кулагы, куйругу кесилбестен туулат. Аны адамдар туулгандан кийин кулагын, куйругун кесет. Дал ушул мусулман адам дагы мусулман болуп туулат. Ал улуты ким болушуна карабастан, эгерде анын ата-энеси яхуди болсо яхуди, отпарас болсо отпарас, бутпарас болсо бутпарас кылат. Бирок туулганда фитраттан мусулман болуп туулат. Урматтуу мусулман бир туугандар, Аллах Тааланын инсандарга берген неаматтардын ичинен эң чоң неамат бул ыйман, ислам неаматы. Мына ушул ислам, ыйман неаматын биз дагы перзенттерибизге үйрөтүшүбүз керек. Бул зарыл, ар бир ата-эненин эң чоң зарыл болгон милдети. Ыйман неаматы, ыйман тарбиясы, ыймандын бутактары бар. Бул бутактары Аллах Таалага ишенүү, пайгамбарларга, китептерине, кыяматка, тагдырдын жакшылык жамандыгына, кайра тирүүлүгү ишенүү. Мына ушул ыймандын бутактары. Мына ушул ыймандын шарттарынан бир шарты буга көңүл буруу керек. Тагдырдын жакшылык жамандыгына ишенүү. Тагдырдын жакшылык жамандыгына Аллах Тааладан да ишенүү. Мына ушул эң зарыл болгон бир ыймандын бутагы десек болот. Эгерде адамдарга бир жакшылык жеткен болсо, анда Аллах мага жакшы көрдү, Аллах берди. Эгерде бир кыйынчылык жеткен болсо, оору, кысык жеткен болсо, Кудай Таала мени бир жаман көрөбү деген сыяктуу адамдарда ой бар. Жок, андай эмес.
Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат, мусулман адам эч качан банкрот болбойт. Эгерде ага бир жакшылык жетсе, ага бир берешендик жакшылык жеткен болсо, анда ал Кудайга шүгүр келтирет. Ошол шүгүр келтирген үчүн сооп болот. Эгерде бир кыйынчылык жетсе, кайгы, азап жеткен болсо, ага сабыр кылат. Ушул сабыр кылгандыгы үчүн ал үчүн дагы сооп дейт. Эгерде перзентиңизге сиз тагдырдын жакшылыгы, жамандыгы Аллахтан экендигине ишендирсеңиз, үйрөтсөңүз мына ушул нерсени, перзентиңиз жашоодо бай болуп жашайбы, кедей болуп жашайбы, айырмасы жок, жашоосундан бир ыраазы болуп, бактылуу жашайт. Урматтуу мусулман бир тууган, уламалар айтышат, бала, перзент бул бир ылай сымал. Ылай белгилүү убакытка чейин жумшак болот, андан кийин катып калат. Дал ошол сымал бала дагы тарбияны ушу белгилүү убакытка чейин жакшы кабыл алат экен. Андан кийин тарбия кабыл албай калат. Уламалар айтышат, бала тартипти 6 жашка чейин кабыл алат дейт. 6 жашка чейин кийимиңди түздөп кой, ботинкелерди түздөп кой, китептериңди ордуна кой деген сыяктуу тартипти бала 6 жашка чейин кабыл алат экен. Андан кийин башка кабыл албайт экен. Бекерден кыргызыбызда жакшы сөз бар, баланы жашынан дейт. Бала жаш кезде тартипти, ыйманды, бардыгын жакшы кабыл алат. Мына ушул кезде балага тарбиясы менен алек болуп, көңүл буруу керек. Абдуллах ибн Динар айтат, күндөрдүн биринде Умар разияллаху анху менен Меккенин көчөлөрүнөн биринде басып калдык дейт. Умар разияллаху анху халифалык учурунда Абдуллах ибн Динар менен Меккенин көчөлөрүнөн бирине басып калыптыр. Көчөдө бир жаш бала койлорду айдап келип Умардын жанына токтоп калат. Умар разияллаху анху жана баланы, кичинекей жаш баланы бир сыноо максатында айтат, эй бала, койлоруңдан бирөөнү мага сатпайсыңбы дейт. Анда бала айтат, мен кулмун, мен кожоюнун койлору бул, меники эмес дейт. Ана Умар разияллаху анху айтат, сен кожоюнуң айтып кой, өлүп калды, же бир карышкы жеп кетти деп кой дейт. Анда ал бала айтат, Аллага касам, мен акчага муктажмын, акча мага абдан керек. Эгерде мен койлор бирөө өлүп калды, же карышкы жеп кетти дей турган болсом, менин кожоюнум ишенет мага. Бирок Аллахчы, бул Аллахчы деп айткан сөзүнө Умар разияллаху анху абдан таасирденип, көзүнө жаш алат. Андан кийин кожоюна барып, жана жаш баланы сатып алып, боштондукка чыгарат. Хур кылат, азат кылат. Андан балага айтат, эй бала, сен ушул Аллахчы деген сөзүң бул дүйнөдө сени кулчулуктан азат кылды. Эртең кыяматта ушул Аллахчы деген сөзүң тозок отунан куткарат деп үмүт кылам. Ушул Аллахчы деген сөзүң сени тозок отунан куткарат деди. Демек, урматтуу мусулман бир тууган, эгерде биз перзенттерибизге ыйман, ислам тарбиятын бере турган болсок, анда дүйнөдө дагы, акыретте да бактылуу болуп жашайт. Эгерде перзенттер, эгерде бала илимдүү, билимдүү болгон болсо, анда ушул илим, билими дүйнөнүн өзүнө гана пайдасы тийиши мүмкүн. Акыретте пайдасы тийбей калышы мүмкүн. Бирок эгерде илим, билимдүү болсо, ошо менен биргеликте ыймандуу боло турган болсо, анда ал дүйнөдө дагы, акыретте да пайдасы тиет. Дүйнөдө дагы элге, жерге, коомго пайдасы тиет, акыретте да пайдасы тиет. Бул илим, билим адамдын бир канаты болгон болсо, анда анын экинчи канаты бул ыйман деген канаты болот. Ошондуктан эң алгач перзенттерибизге иман, ислам тарбиятын берип, андан кийин калган тарбиялар берсек, калган тарбиялар бергенге, кабыл алганга балага жакшы болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, "Ифтаху ала сибянукум аввал калима биля илаха иллаллах." Силер перзенттериңерге эң алгач ла илаха иллаллах деген келмени үйрөткүлө дейт. Башка хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, силер перзентиңерге 7 жашка чыкканда намазга буйрук кыла. 10 жашка чыкканда намаз окубаса ургула. Жана анын төшөктөрүн бөлүп койгула дейт. Шариятта 7 жашка чыкканда намазга буйрук бул таклиф, сунуш эмес. Бул болгону көнүгүү. Бала кейде окуйт, кейде окубайт. Бирок 10 жашка келгенде, эгерде балаңыз намаз окубаса, анда бир аз уруп койсоңуз болот. Эгерде 7 жашта сиз буйруп алган болсоңуз, анда 10 жашка чыкканда балага намаз оку деп буйруганга сиздин акыңыз болбой калат. Ошондуктан баланы жашынан дегендей, жаш кезинен ыйманга, исламга, намазга балаңызды үйрөтсөңүз, иншалла, сөзсүз балаңыз элге, жерге, коомго пайдасы тие турган, дүйнөдө жана акыретте пайдасы тие турган эң мыкты инсан болуп жетилет. Ушу менен
көрсөтүү соңуна келди. Кийинки эфирлерде баланы адеп акылак менен тарбиялоо тууралуу сөз кылабыз. Кудай таала элибизге, жерибизге, мамлекетибизге тынчтык, амандык, ынтымак, биримдик берсин. Ар кандай кырсык, бала оорулардан Кудай сактаган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.